We had a good time. I tried. I've been holding it, okay? I've been holding it. I don't feel better about having your kids. Oh, no. Diana. Nope. So just the paper. Just get where? Just get inside. Салам, мен атым Азиза. Мичиган университетинде, коомдук университетинде ушул жерде отурабыз. Тарыхы чоң, ушу чоң ири мамлекеттик коомдук университеттердин бири. Мен Кыргызстандан былтыр келгенмин. Фулбрайт стипендиясын утуп алып, журналистика багытында магистратураны окуду. Быйыл бүтүп жатам. Ошо үйгө кетейин деп азыр камын атам. Апам азыр 87 жашта. Өмүр бою мектепте математика мугалими болуп иштеген киши. Мен ушу билимге болгон кызыгуума салым аябай чоң. Дайыма окугула, билим алгыла деген ушундай бир адамдардын бири. Бул жака келеримде дагы айткан, ооба окушуң керек дегенде мындай эми карып калганына карабайчы. Негизи 30 жаштан ашканда эле жолдошунан ажырап калып, жети катар баланы өзү чоңойтконда, анан ар бирине билим берем деген өзүнө максат койгон. Бизге неберелерине дагы айтып калат да. Эми силерде азыр бардык мүмкүнчүлүк бар да, окубайсыңарбы, эл жер тааныбайсыңарбы? Анан өзүнүн кыздары улуу болуп калган кыздары балдарын чет өлкөгө чыгаргысы келбей, Америкада калып кетесиң, Европада калып кетесиң деп чыгарбай койсо, ошол 80деги апам урушуп тилдеп калат. Эми балаң бышсын да кичине күрктө октой болуп эле балдарыңды жаныңа туктап алып отурганда эмне балаң эл таанысын, жер таанысын, кичине бышат, тил үйрөнөт деп ушинтип азыркыга чейин эме кылат. Ошон үчүн апама арнадым дедим. Биздин студенттерди Мичиган университетиндеги спартандар деп коет. Ошо спартандардын эң сүйүктүү жерлери ушу жерлер. Бактар, бул Америка Кошмо Штаттарындагы эң мындай корпусу жашыл университеттердин бири да. Экологияга паркы көп. Жашылдандырууга. Негизи университеттердин баардыгы АКШныкы окшош эле го. Баары эле окшош. Баардыгынын корпустары ушундай кооз. Бирок андан дагы айырмаланып биздики ушул жашылдандырууга, кайра иштетүү, ушундайга көңүл бурат да. Плантациялары бар, мисалга Коңшу штат, Индианага, Гайого чейин жерлери бар. Мичиганда дагы аябай көп жерлери бар. Бул деген привилегия, бир артыкчылык экен. Дүйнө жүзүндө билимге мүмкүнчүлүгү болбогон, ага шарты жетпеген адамдар, керек болсо системадан атайлап четтетилген адамдар дүйнө жүзүндө ушунчалык көп экен. Мисалыга бир муундан муунга билимсиз болуп кете берген үй бүлөлөр бар экен. Алар мисалыга кыялданышпайт дагы да, балам окуп калышы мүмкүн деп. Алар анткени ага ишенбейт, акчасы жок. Анан бир үй бүлөдө 4 киши, 5 киши биригип ушу бир бала окуп калсын деп баардыгынын акчасын ошого жумшаган учурлар болот экен. Ошондойлорду көргөндөн кийин биз эч бир майда чүйдө тоскоолдуктарга карабашыбыз керек. Мисалы, жашым келип калды, эми эл эмне дейт, болбосо акча таба алайын, мага азыр билимдин кереги жок деп убакыт өткөрө бербей, канча болсо окуй беришибиз керек деген мындай жыйынтыкка келдим. Болду, эгерде жолдошумдун колдоосу болбосо, мага окуу аябай эле кыйын болмок. Мен кыздарымды аякка таштап жалгыз жүрүшүм керек эле, же бул жака алып келсем кыздар менен окуу кыйын болмок.
Кыздарым үчүн дагы жакшы мүмкүнчүлүк болду. Мектепке барып, балдар бат эле тилди үйрөнүп кетет экен. Мына 1 жылга жетпей эле, алар сентябрдын аягында келишкен. 1 жылга жетпей эле аябай жакшы сүйлөп калышты. Акцент деген билинбейт экен аларда. You want to walk to the car? They're busy I will people. walk to the car. Never too busy for you. Is this your bag? Oh, yep, there's your baby. Got all your stuff? There's your baby in there. Thank you so much. Okay, well, you carry the not heavy one, and I'll carry the heavy one. Here, get the other hand on. You want me to walk out with you? Yeah. Yeah. Okay, let's walk. Let's walk. We are walking out together. Thank you guys so much. Have a safe Thank you everything. Үй бүлөң сага бир мотивация болот. Ошо кыздарың үчүн кыласың, жолдошуң менен кеңешесиң, экөөң бири-бириңден идеяңды алмашасың. Ошон үчүн үй бүлөнү мен тоскоолдук деп айтпайт элем. Кыйын деп деле айтпайм. Эми өзүнчө кыйынчылыктары бар, бирок ошого жараша чечилет да, ошого жараша жолдору болот, ошого жараша ыңгайлашасың. Анын да жакшы жактары бар. Мисалы, кыздарым жерлерди көрүштү, эл тааныды, бияктан жаңы досторду тапты дегендей. Run and jump. Ready? Whoa, I'm gonna. You got my number. Call me anytime you want to talk. Any video, I'm available.